Assalamu alaikum Özgön rayон turgundары, assalamu alaikum özgöndük bagbanдар. Sizler менен Bağdavat seminarında жолугушканыңызга аябай кубанычтамын. Мен атым Абдулла, фамилиям Ташиев. Мен өзүм жаңарыктык болом. Куршапта өскөнмүн. Ошто өскөнмүн, Куршапта өскөнмүн. Мен ошол 2015-жылдан баштап Кыргызстанда дагы багбанчылык өнүксүн деп, Кыргызстанда дагы адамдар арзан мөмө жемиш жесин деп, анан ошол бош жаткан биздин 3,5 миллион гектар жерибиз иштесин деп, ошол Тажикстанда жүрүп, ошол жерде багбандар менен көп пикир алмашып, багбандардын үйүндө жашап, ошол Тажикстандык өзбек жигиттер бар эле, ошолордун үйүндө жашап, бак боюнча бир сабак алып, 1,5 жыл ошол жерде жүрүп, анан кийин ошол элдин бардыгына багбанчылыкты пропаганда кылып чыктык. 2015-тен бери ушул аракеттебиз. Мына биз жаңы баштаганда ушул поликарлик интенсивный садоводствонун көчөттөрү болгону 20 000 штук сатылат эле. Ага жетпейт эле. Азыр болсо Кудайга шүгүр 1 миллиондон ашып кетти. 1 миллион штуктан ашып, элдин бардыгы ушул багбанчылыкты өздөрүнө кесип кылганы аябай ынтызар болуп, ошого ышкы ойгонуп, адамдардын кызыгуусу пайда болуп, анан ошол эле учурда ошол бактарактар бизге жакшы пайда берерин элдерге жеткирдик да. Жеткирдик, ошол эл түшүндү. Анан мына биз азыр сунуштап аткан дарактар биздин дарактардан эч айырмасы жок. Мына азыр Крипсон деген алмабыз бар го, Крипсон деп коебуз биз, Крипсинде. Ошол Крипсон алманын полукарлиги дагы бар, карлиги дагы бар. И высокорослый, мурдагы биздин өзүбүздүн көчөттөр дагы бар да. Сильнорослый. Эч айырмасы жок. Түшүмүндө дагы, бутагында дагы, жалбырагында дагы, болгону ушу боюнда да. Боюнда бир нехитрый манипуляция кылат дагы, тамырына келгенде кысып коет. Тамырын келгенде кыскандан кийин тамыр жакка эле иштей берет, тамырдан азык ала берет, а өсүү процессин кечеңдетип коет да. Бул деген ошол өзүнүн клонирование деп коет, анан кийин көп мына жарма деп кошот, бутак чыгарат, бүчүр салат, ошентип туруп, мунун өзүнүн нехитрый манипуляциялары бар. Кудай кааласа, ошол учурга да жетип калдык. Бир аз убакытта ошол Түркиядан бизге профессорлор келет дагы, ошону ошол айылма-айыл жүрүп, Кудай кааласа үйрөтөт. Биз ошого жетиштик, Кудайга шүгүр. Мен Турцияга көп ушундай көңүл бөлгөнүм себеби, Турция Америкадан кийин эле ошо алма жер жемиш боюнча экинчи орунда турат да. Мисалы үчүн ошон үчүн Турцияда алманын килограммы 20 сом. Биздин акчага 20 сом. 20 сом болсо дагы, бирок аябай жакшы пайда көрүшөт экен ошоно. Анан мына биздин дарактардан эски азыр биз сунуштап аткан дарактарды обслуживание кылыш аябай оңой да. Бою 3,5-4төн өткөрбөй бутай бересиңер. Анан кронасына алма алат, өзүнүн эмесине бутагына да алат, и кронасын өзүнө да алат дагы, ошон үчүн алма көп болот. 1 гектар жерге 1200 алма батат, алма жөнүндө сүйлөшсөк. Мисте жөнүндө сүйлөшө турган болсок, 660 мисте батат. Кайнолу жөнүндө сүйлөшсөк, 1000 кайнолу батат. Азыр биз Фуркаттан баштап мына ана кызылга чейин Стенлей деген жакшы сорт слива бар, биз ошону сунуштап атабыз. Биздин жерлери сливага мослашкан жер экен да. Сливаны аябай жакшы өстүрөт экен да. Анан кийин илгерки мурунку каналдарыбыз дагы бар. Россияга биз көп ташыганбыз, куршаптыктар. Мына ошол каналдарды жандандыра турган болсок, бизден бир гана ошол куршап зона эмес, полный ошол Өзгөн районундагы бардык сливаны ала турган потенциалы бар российский каналдар бар. Мына ошолорду жандандыра турган болсок, азыр ошол эле биз силерге сунуштап аткан Стенлей деген сливаны немистер сурап атат, 1 килограммын 30 сомдон. Эгерде болсо биз алабыз Стенлейди 30 сомдон. А биз өзүбүздүн сливаны 10 сомдон араң сатып атабыз да. Бул 3 барабар жакшы болот. Анан анын үстүнө бул аябай түшүмдүү экен да. Бир эмесинен бир стволдон 70 килограммга чейин алса болот экен. Эгерде 1 гектарга отургуза турган болсок, бирок 60 тонна түшүм обеспечен экен да, ошо 5-жылдары. Ага чейин бирок экинчи отургузганда эле экинчи жылы ала баштайт да. Экинчи жылдан аздан алып туруп, анан көбөйүп кетет.
Келиңиздер. Анан ошол биздин ошол сунуштап аткан дарактарыбыздын дагы бир жакшы жери түшүмүн терип алыш өтө оңой. Баягы сезон маалда ошол кадам жайда канчалаган травмалар болот экен да. Гиластан түшүп кетти, алмадан түшүп кетти болуп. Канча адамдар ошол баса албай калат экен, кийин өмүр бою инвалид болуп калат экен. А бул жерде портер менен эле киребиз. Эмеси 3кө кайнолуп 3кө немеге 2,5га 4 эгилет. Же 2ге 4,5 кылабыз дагы, ошондо 1000 көчөт болот. Мына жерде портер менен эле ортолугунан кирип эле портердин үстүнө эле терип ящикке салып алып чыгып кете беребиз да. Ошол жагы жакшы. Портер кирген жерлерге эге турган болсок, түз жерлерге. Анан түшүмүн териш оңой, дарылаш дагы өтө оңой да, дарылаш. Анан буташ оңой буларды. Туруп алып эле бутай бересиң. Турган жериңде эле бутап чыгып кете бересиң да. Ушунусу жакшы. Анан 1 гектарга көп түшүм бергени жакшы. Бергенде дагы жалаң сатыла турган түшүмдөн 90% сатыла турган болот да. Эски классикалык бактарда 25% сатылганы жарайт дагы үстүлөрү, жакшы жерлери. Калган жерлер мындай болуп калат, аны өзүбүз жейбиз, арзан сатабыз. Бул жерде 90% сатыла турган түшүм болот да. Анан интенсивный багбанчылыктын дагы бир жери сугарыш оңой. Бир жолу капельный система кылып койсок, мисалы үчүн израильский алып кое турган болсок, 12 жылга жетет экен. Бир эле жерден кнопканы басасың болду, весь бак суу иче берет да. Анан ошол жерден азыгын дагы ошол жерден өзүнүн бочкасы бар, эритип туруп ошол жерге салып койсок, ошол менен анда калып кирип кете берет. Азыгын да бере беребиз ошол жерден. Тамыр оорулары боло турган болсо, тамыр ооруларына дарын да ошол жерден бере беребиз. Анан буну дарылаганда портердин үстүндө туруп эле чачып эле кете бересиң. Портер айдап кете берет, чачып кете бересиң. Же болбосо специальный баягындай Түркия барганда көрсөттүм го, мындай кичинелери бар экен. Где-то бир 40 000 тегерек экен. Биздин тракторлорго түшөт экен. Ошону алып алсаң, канча дейт, 100 канча литр заправка болот экен. 3-4 солду бир дарылап келип, дагы заправка кылып айланып жүрө берет экенсиң. Кичине анан кийин мини тракторлор алышыбыз керек экен. Мини тракторлор мага жакты. Чөптө орот экен, фрезаны салат экен. Баягында акушник бар жок иштей берет экен да. Бактын ичинде багы бар адамга жыргал экен да. Эңкейип ич чоба албайсың. Ошону менен эле бир киргизип жүрсөң, бажону тазалап чыгып, баягы ичиндеги чөптөрдү да оруп, сүрүп алып чыгып, неме сыртка. Өзүнүн кичинекей тележкасы бар экен. Тележкасы менен мына айылга алма ташсаң болот экен. Ошондой ыңгайлуу экен да. Бул эми баягы техникасы да. Анан мына биз азыркы Түркиядан алып келип аткан көчөттөрдүн көбү мындай тамырлары иштелген экен. Мисалы үчүн шор жерлерибиз көп да биздечи. Шор чыгып эле эч нерсе кыла албайсың. Мына ошол жерге, шор чыккан жерге жакшы шорго түшө турган айба бар экен. Ал неме? Биалма деп коет бизде. Анан алмурут бар экен. Шорго түшө турган. Ошондой тамырлары бар экен. Анан кийин мына сууну аз талап кылган. Анан 10 апрелден кийин гүлдөй турган бадамдар бар экен. Өтө жакшы да. Мына азыр биздикилер эрте гүлдөгөн бадамды эгип алып атат, 1 жыл алса 2 жыл албайт, 2 жыл алса 1 жыл албайт. Ошондой болуп атпайбы? Себебинде гүлүн уруп коет, азыр уже бадам гүлдөп атат да, талааларда. А бул болсо алма менен барабар гүлдөйт экен да, 10 апрелде. 10 апрелде уже бизге бардык үшүк бардыгы өтүп кетет да, март ичи өтүп кетет да, биз безопасный болуп калат экен да. Мына ошол өзгөндүн азыраак суу иче турган талааларын мындай капельный кылып туруп, бочка коюп алып туруп, ошону менен сугарсак болот экен. Бир көчөткө 3 литр суу керек. Бир неме сугарганда. Эгерде 1 гектар эге турган болсо, 660 болсо, 3 литрден эсептегенде бир 2 тоннанын нарак берагы суу менен сугарып алат экенбиз да. 2 тонна сууну алып чыгып үчүн проблема эмес. Бир жылда 10 жолу алып чыгып койсок, 2 тоннадан суу. Ошо менен багыбыз кете берет да, өрчүп. Самый главный тосуш керек. Мал сал кирбесе, бочкасын коюп туруп, мына муздак сууну сайдан алабыз дагы, апарып туруп теменен кичине күн жылтетип баштаганда эле акырын бочкага куябыз дагы, капелькасын ачып коебуз, баардыгын сугарып алабыз. Ошондо 10 жолу сугарып, бир ошону 5 жыл карап алганыбыздан кийин ошол бадам биздики болуп калат экен да. Бадам биздики болуп калат да, эч качан ал кургабайт экен кийин. Уже ок тамыр түшүп, өзү эме кылат экен. Андан кийин дагы бир жакшы жери мына ушул
тамырлардын мына эмеге чыдамдуу экен да, мына суусуз жерлерге. Бизге ошонусу менен жакты дагы, анан 10 апрелде гүлдөгөнү жакты. Бул деген чындап айтканда өтө безопасно. Анан кийин баягы Стенли деп сунуштап атабыз го. Силерге көчөт Стенли деген. Кайнолуу көчөт. Вообще сууктан коркпойт. Сууктан да коркпойт, ысыктан да коркпойт. Анан жылыга түшүнбөй берет. Өзүн-өзүнө апулять этет. Мына ошон үчүн азыр туугандар мына эмелик балдар, куршактык балдарына жаман атырда 16 гектар ушул слива багы бар экен, ошону бузабыз деп атышат. Азыр мен переговор кылып атам ошол жакта түрктөр менен. Булардын акчалары бир аз кечирээк болот экен, ошолорго бир 20 000 көчөт алып берейин деп ошону сүйлөшүп атам. Ошо 20 000 көчөт келе турган болсо, ошодон 4 000 лишний болот. Эгерде ким кааласа, хотя бы для пробы өзүнүн огородуна 20-дан 30-дан отургузуп көрсөң болот да. Басын айтып кетесиз. Басы $4. Бардыгы эле көчөттөр $4. Жаңгак, шапталы, өрүк, бадам бардыгы $4. Өзгөндө бар же оштон алабыз? Оштон баягы эски аэропорт бар го. Эски аэропорт. Ишкабан деген жер бар. Ошол жерде Элдорадо деген ресторанга тойго барып калдыңар да бардыгы. Чекедеги. Ошол чекедеги ошо ресторандын эле капталында логистический борбор ачылган. Ошол жерде холодильниктен сатылат. 1 мартта келет. Экинчisi болсо 3 мартта келет. Ашыкча бир где-то бир 3000 4 000 көчөт бар. Алма, шафталы бар жогунан бар да. Бардык түрү бар. Бардык түрү бар. Ашыкча бир 3000, ар бир машинадан 3000ден ашыкча розницага салганбыз. Элдер дагы отургузуп коюп, анан кийин келерки жылы ошолдон өздөрү бак кыла турган болсо деп экспериментальный кылып көп алып атат да. Кандай ошо тамырга мисалы үчүн любой нерсени улайсың, өзүң кайнолуң улайсың, өзүң кайнолуң чыгат. Эгерде Стенлиди алып туруп биздин тамырга улай турган болсок, кеч түшүн берет дагы, кайра эле ошол Стенли чыга берет да. Ошон үчүн тамырына карайсыздар. Эми азыр туугандар, мотивационный сөздөрдү көп эле угуп атасыздар. Дагы бир жолу айтайын. Эми суроо жооп өтөлү. Кандай өзүңөрдүн багыңарда бир кандай бир проблема бар? Бир не кылайын деп атасыңар? Ошол жөнүндө болсо мен айтайын, ошону жазып алып өзүңөрдүн багыңарды иштеткиле. Дагы боюнча. Kokon gilasından almaya gittik, çoğaybaydı işler. 2-3 yıl oldu, kalbaydı. Кайерге? Эктиңерли? Алгада. Алгада. Эми туугандар, биз ошол баг отургузганда эң биринчи ката ошол бакка баягында жер даярдаганда кетиребиз да. Мен көп заграницаларга бардым, көп жүрдүм, баг отургузган жараяндарына көп катыштым. Кадимкиде экскаватордап келип салып кеткен олар. Экскаватордап келип, почему столько ямы десең, ты что, думаешь, что это ушундай эле өсүп бир жерде мынантип эле өзүн мындай жол таап кете берет дейсиң, буга да жол ачып бериш керек дейт. Анан ошол пласт болот экен да. 45-50 сантиметрде бир пласт болот экен, ошол суда өткөрүп өткөн, абада өткөрүп өткөн. Ошодон баягы өтө күчтүү жапайы тамыр эле тешип өтүп кетпесе, мындай гибридтер өтө албайт экен да, уланган көчөттөр. Ошон үчүн баягы жерде алганда мына 1-1-1 бетин 20 сантиметр органикасын отдельный аласыңар. Казып 20 сантиметр, 25 сантиметр отдельный бир идишке аласыңар. Калганын до конца түшүрөсүңөр 1 метрге чейин. Казып бир кубту казып аласыңар да, мындайча айтканда. Баягыны отдельный чыгарасыңар. И 10 күн коюп коесуңар, тупурак тура берет. Баягы эгерге жакын эле баягыны эмне биринчи чыгарган тупуракты эмес, экинчи чыгарган тупуракты ээлеп туруп, таштарын алып таштап туруп, баягынын ордуна кайра жайгаштырасыңар. Анан бул тупуракты дагы ээлеп туруп, анан ошого бирме-бир биогумус кошуп туруп, чиринди кошуп, компост кошуп туруп, баягыны анан бирге тамырга берип туруп, ошол жерде анан жан суусун куюп коесуңар. Болду, баягы пластты алдыңар да силер. Баягы катуу пластты. Болду, ошол уже дальнейшем баягы дарак жакшы жашап кетет да. Тамыр сүрүүсү жакшы болот, азык алышы жакшы болот, аэрозация суу кетиши жакшы болот, аба алышы жакшы болот ошол тамыр. Не өсүп кетет. Анан кийин биздин көп жерлерибизде биз анализ кылбайбыз жерди. Такыр анализ кылбай эле отургузуп коебуз. Жөнөкөй эле бир шлак бар го. Жөнөкөй эле мына күл бар го. Күлгө отургузуп саласың да сен. Ал жериң сага жер болуп көрүнгөнү менен ал жерде витаминдер, ал жерде деген микроэлементтер, эч нерсе жок ал жердечи. Гумус жок. Дарак өсүп кеткен. Ошон үчүн жерди сөзсүз анализ кылыш керек да. Эмне жетишпесе ошол жеринге, ошол именно ошо тамырга бардыгын берип туруп анан өстүрөсүң.
Biz болса скудный почва деп коет да. Өтө арык жер. Ошол жерге отургузуп алабыз да, ана результат болбосо кыжалат боло беребиз. Мына ошол жериңе азыр мындай бир ошол жериң мындай казып көр. Казып, чекелерин казып, мына ошол жерге мындай айлантырып туруп биогумус берип көргөн. Ошо дараң 10 килограмм биогумус берип ошо жерди чаап көргөн, суулап немелин. Быйыл айтасың, Абдулла аке чындыгында азык жок экен ошол жерде. Мына азыр биогумус бердим эле. Шак сүрүсү дагы 1 метрден өтүп кетет. Сразу. Азык жок ол жерде. Азык жок жерде дарак өспөгөндө сен подозрение кылгын. Бул эмне өспөй атат? Значит, тамыры кысылып калган, же азык жок. Ошо тамыры кысылып калган болсо, ошону ноябрда казып алып таштап туруп баягы. Ноябрда уже немеде, декабрда баягы казып, алып чыгып, астын жумшатып, бажон кайра эгип коюп. 1 жыл аркага кетет, зато результат берет да. Любой эле даракты жылдырса боло берет. Адамдар 60 жылдык, 70 жылдык ёлкалар жылдырып атат. Эч нерсе болбойт. Мына биздин үйүбүздүн астындагы дарактар мешать этип калган болсо, баягы эгерде жоонлугу ушундай боло турган болсо, баягы өдө жагынан кыркып туруп, баягы тамырынан бери кесип, мына ушул билектен жоон тамырларга чейин баягы кесип туруп, аны жылдырып, ошону эгип алса боло берет. Себеби дегенде ол тамыр уктап аткан болот. Кайра эле 1 жылдан кийин дарак болуп кетет. Ошол азык жок сизде. Макулбу? Биогумус бакканды үйрөнсөңүз, любой дарагыңызды өстүрөт. Биогумус. Ошону үйрөнүп. Ошону ачып, уже салыш керек. Суроо. Алмага мисалы бедени же малинаны бош эксе алар арасында бош жерге? Ортот, алманы ортуп коет. Алманын ортосу бош болуш керек. Чаңы чыгып туруш керек. Биздин алмалар, поликарлик алмалар эң эле аз салды дегенде 60-70 кило алма алат дагы түбүндөгү алмалар бышпай калат да, чөп боло турган болсо. Баягы нурду, күндүн нурун булар алып алат. Эгерде чаңы чыгып турган болсо, чагылышып туруп, анан алмага берет да, алмадагы баягы түбүндөгү алмадагы, үстүндөгү алмадай пише берет да. А кээбирге күн чыкпаган жерлерде өзүндай полоска жылтырак бар, баягы машинеге лобовойго коюп коебуз го, баягы отражатель. Ошондой отражатель бар. Ошону менен узун кылып туруп салып чыгышат. Түбүндөгү алманы бышырыш үчүн. А бизде ондай проблема жок. Кудайга шүгүр. Бизде күн бар, түндө таза кармасак пише берет да бизге. Эч качан ортосуна эч нерсе экпеңиздер тууган. А высокорослый болсо, ортосу мисалы үчүн бул жагы 6 метр, бул жагы 8 метр болсо, ол жерде жасаса болот. Себеби дегенде ал высокорослый алма өзүнүн боюн көтөрөт дагы, а беркиге тиешеси жок болду. А биздин алмалардын болсо жалбырагы жерге жакын эле болуп калат. Ушундай эле. Баягы бедеге түшкөн курт-пурт, ондан беден жеп атат го азыр. Баягы жашыл эмелер баардыгы буга өтүп кетет да. Алмаңызды ортуп каласыз. Ошон үчүн эч нерсенин кереги жок. Анан көрөктө ошону кошумча пайда көрөм десеңиздер, 1 гектар бак болсо, ошол жерге 800 та өрдөк багып коелу. Чөптөрдүн баардыгын жейт. Ошо түшкөн алмаларды да жейт. Ошого кирген чебиртке, пебиртке бар жоон куртат, жейт. 40 грамм кирип кеткен өрдөк күзүндө 4 кило болуп чыгат. Мына пайда. Любой эмеге преске алмаштыра бересиз да. Давай. Мына бир өрдөк, бир пресс бер деп. Пайда да силерге. Экинчи. Жана көчөттөр доллар менен алабызбы же сом менен алсак? О, сом менен, курсу менен ал. 350 сом айлана сом. 336 сом ошондой болду азыр. Инвесторлар бар, кайрак жерлер бар да бизде мына чөбүн орунда, жолсу чөбүн албай деле калып кетебиз. Эми азыр мен ошол инвесторларды сүйлөшүп атам. Бир Түркияда фирма аябай көп экен. Мына биз жакка бизнесмендерди алып келсе, биздин чоңдорубуз ал жактан Салымбеков, баягы байларды алып келет экен да, Салымбековго окшогон. Түркиянын байлары. Өмүрбек Бабановго окшогон, же Түлеевге окшогон миллиардерлерди алып келет экен. Анан биздин эле ошол миллиардерлер менен жолуктурат экен, алар бири-бирин алдай элбей, анан эч нерсе болбойт экен да. Түркияда 5 миллион доллар айлантырган, 10 миллион доллар айлантырган, 100 миллион айландырган ишкер ар бир көчөдө 10 дон экен да. Ар бир көчөдө 10 дон. Мына ошолор менен гана сүйлөшүп атабыз азыр. Кудай кааласа бир форум уюштурабыз. Жалаң мына мисалы үчүн кайрак жерим бар, 10 гектар жерим бар, кайрак 100 гектар жерим бар.
мындай кылсак болот, андай кылсак болот деген адамдар менен ошолорду Кудай кааласа бир жакынкы ортодо встреча кылабыз дагы, анан кийин ошол жерде силер өзүңөрдүн коммерческий предложениеңарды бересиңер. Азыр коммерческий предложенияны бергенде кандай кылып түзүш керек? Ошону да үйрөнүп алыш керек да. Эң биринчиден площадь земли аныкталат да. Запад, север бардыгын аныкталат. Анан кыйшык-пыйшык жерлерин бардыгын картага топосъемка кылып түшүрүлөт. Анан кийин баягы жерге проект жазылат. Мынаяктан су келет, мынанча каражат кетет, мынча труба керек, мындай демалачы, полный мелочка чейин жазасыңар, краникине чейин бир да. Анан баягы жерге отургуза турган көчөттүн сорту, канча количество штугун бардыгын жазасыңар. Бул бизнес план болот да силер үчүн. Эртеге келгенде коммерческий предложение бергенде, ол силердин менен сүйлөшкөндө, силер анан кийин мен колумду мынтып алып өзгөндө да жерим өзгөндө десең укпайт сеничи. Сен деген мындай астына мындай сылык коюп, ушундай иш бар. Кааласаңыз ушунча вложение кылыш керек. Мына $800,000 же $1,5 миллион же $3 миллион кетет. Анан мынанчасында оправдация этет, анан теңшерикке мындай иштете беребиз биргеликте. Деп ошондой коммерческий предложение бересиңер да. Ошол даярданыш керек. 10 соток жерге да план керек. 100 соток жерге дагы, 1000 соток жерге дагы. Смета түзүп алгандан кийин сүйлөш керек да? Смета түзүп, теосун аныкташ керек. Действительно ошол алма ошол жерде өсөт, ушунчадан түшүм берет, мынанчадан сатылат деген суроого жооп беришиңер керек да. Анан ол салган акча канча жылда вложение чыгат, анан калганы прибылга кетет. Ошону аныкташ керек. Биз ошону азыр уюштурабыз деп аябай аракет кылып атабыз. Мына байлар көп экен аята. Байлар көп экен, иштейм, четке чыгып, мындай жер көрүп, ошол жакта бир фазенда кылып. Ал үчүн бир эле ошо баг эмес, башка мисалы үчүн туристический эмелерди дагы мисалы үчүн уюштурса болот экен да. Биз ал келиптилер азыр меники мындай тоодо капчыгайда менин жерим дегенде, сонун кылып туруп ошол жерге бир коттеджный городок, бир кичинекей, баа жерде кымыз иче турган мындай, жоксом суунун жанындагылар, балык сала турган бир эме кылгыла. Ал жерде Түркиянын ишкерлери ушунчалык көздүү экен. Биз мисалы үчүн чече албай мынтип башыбызды катырган проблемалар алар үчүн деген эч кандай проблема эмес экен да. Эми акчасы бар адам чечет экен да онучу. Эч кандай проблема эмес. Мына бизде баягы биздин ойлогон жакшы ой максаттарыбыздын баардыгы келип ошо каражатка такалып калгандыгы үчүн биз дагы жакшы өрчөй албай атабыз. Мына ушул биздин элибиздин дагы бир кемчилиги, биз мындай бири-бирибизге колдоо көрсөтө албай атабыз да. Чындыгында айтканда жакшы мындай проекттер турат, ону эч ким колдобойт. Мына мен канча жылдан бери айтып жүрөм, мына Досматтын үстүндөгү баа түбү жок көл. Көңөр көрүп калдыңар да? Ошол жерде түбү жок бир көл бар. Ошол көлдөн тетиги Челебушкага чейин бир 6-7 насос менен суу алып чыкса болот. Ошол жерге бир бассейн кылып туруп, мына ошодон ылдый тарай турган болсо, мына ушул жактын баардыгы эмне бак болуп эле чап калат да. Мына ошон $1 миллион кетет экен. $1 миллион мисалы үчүн мына сайдын нарагынан баш неме кыла турган болсок, мына шераликтер, мына немелер, карабул тура, нарты, мырзары, тетиги кужаптын ичи кызыл сеңир, шагы тура, баардыгы акча топтой турган болсо $1 миллион без проблема эле топтоло турган акча да. Ар бир үйгө салып, ар бир ошол жерде. Onun үчүн деген мына бир уюштуруучу бир топ болуш керек да. Биздикилерди эми дагы бир кайталап айтып кетейин. Биздикилер ушу шайлоодо гана уюша алат экенбиз да. И тойдо. Калган маалда ушу уюшуу өтө биз үчүн бир кыйын маселе экен да. Мына эми жылдан жылга эми жаштар чыгып атат. Жаштар жакшы. Мына азыр Россияда уксаң көңүлүң сүйүнөт. Өзгөнлүктөр, караболдуктар, куршаптыктар өздөрүнчө коом болуп түзүлүп алып, ал жерде мисалы үчүн кандай көйгөй болсо биргелешип чечип атат экен. Мына биз дагы бул жакта туруп, ошолордун тажрыйбасын алып, биз дагы ошондой өзүбүздүн көйгөйлөрдү өзүбүз чечиш керек. Макулбу? Анан өзүңөр жегени огородго анар, хурма, бар жокто отургузуп алсаңыздар боло берет. Өзүңөр жегиликке. А бирок основной сата турган ошол бадам, ошол жакшы алма, и анан кийин ошол сливага көңүл бөлүңүздөр болгондор. Галал мындай кичинекей алмадан бак боло турган алма. Бак боло турган алма поликарлик. Карлик эмес, поликарлик. Карликке туугандар зым керек, стойка керек, толтура нерсе керек. Ошон үчүн
Biz Kırgızdарды ора кылбайлы деп анан поликарды келе ташып атабыз азыр. Bizde kuşapka bolu ошол. Ооба болот. Кушапка сонун болот. 1 гектар сугат жерим бар эле да. Анан эски алма бар, жаңы алма бар, эч эле болбой атат да. Алып салыш керек. Туугандар эски алмаларды алганда дакан салгыла, макулбу? Кесели бар. Түйүндө эгерде тамырда калып кала турган болсо, тамыры дагы ачыта берет да. Бар жок ооруларды алып келе берет. Ошон үчүн Тазалаш керек. тазалап туруп, полный тазалап туруп, анан кийин баягы немеге карантинный службага ошко барып жолуксаңыздар, дезинфекция кыла турган дарысын берет. Бактып, жерди полный дезинфекция кылып, тазалап, курт кумурскадан эге бересиздер. Кушапка азыр Стенлей мына шагынга кетип атканда оң тарапка кирип кеткен жери бар экен, ошол жерде 4 гектар жери бар экен, ошолор Стенлей эгип атышат. Слива, Стенлей. Ооба. Андай болуп биздин слива. Биздин сливадан 4 эсе чоң болот. Чоң болот, анан кара болот. Анан неси жакшы? Бул жакшы сатылат, сакталат. Экспорт кылган болобу? Экспортко аябай жакшы. 30 сомдон клиенти бар бунун, 30 сомдон. Кагына 400 сомдон клиент бар Германия. 400 сомдон кагына. Каккылса, анан кийин каккыла турган цехтерди да уюштурушубуз керек, мына өзгөндө. Чоң, масштабный. Бирөөлөрдүн каг немеси сливасын алып келе турган болсо, баягы сливаны каккылып, баягынын өзүнүн немесин алып калабыз дагы, баягы эмне эле. Неме, баягы тегирменге ун атырганда калласын алып калап эле, ошосун алып калып туруп, неме кылабыз. Канча убакытта түшүм бере баштайт? Экөө тең экинчи жылы уже түшүмгө кирет. Биринчи жылдан экинчи жылга. Биринчи жылды дагы кичине гүлдөйт, эгерде баягындай коюп койсоңуз 1-2 гүлүн пиширип берет ошону. А экинчи жылдан уже уверенный уже кетти. Сиз айткандай бир куб кылып газып алып туруп ошондой отурузуш керек. Ооба, куттум ошондой кылыш керек. Биз мондой эле отурсабыз да, бир лопаткадай жерди алып туруп отурсабыз. Ооба, биз ошондой кылабыз да, ошон үчүн эспейт да биз. Ошондой кылам да мен. Ондой кылбакыла. Эми беркиндей кылгыла, майлы? Аралыгычы, мындай узун квадрат кеткенде канча? 2-ге 4. 2-ге 4. Эки алманын ортосу 2, анан машина кире турган жерин 4 кыласың. Ортолугуна беди эккен болбойт, эч нерсе. Болбойт, эч нерсе болбойт. Экпешпи. Экпе, эч нерсе, только чаңы чыгып туруш керек. Чөп чыгып кетет ал жерге. Чөп чыкса чөптү өлтүрүш керек. Дәрі менен болсо да өлтүрүш. Дәрі менен эмес, механический. Жанында ошону айтып кеттим да, чөп чыга турган болсо ошол жерге өрдөк багып койгула. Өрдөк табышпайм ба? Өрдөк бар, мен өзүм таап берем. Мен Өзбекстандан сүйлөшүп койгом, мына Кыргызстанга бага турган кылып 300 000 өрдөк сүйлөшкөнбүз биз. Кудай кааласа бөлүп беребиз. Аллаша ото чөптөрдү жок кылабыз. Ото чөптөрдү өрдөктүн оозу мындай болот дагы, мындай. Жайкашат дагы мындай карасаңыздар ошондо ара бар өзүнчө. Ара бар, любой мынандай жоон немени да кыч этип сындырып жеп коет да. Көчөттү кайдан аласыз? Көчөт Галавалдын көчөтү 0550 20 0007 мага чаласыңар. Ошко келет. 1 марттан баштап звонить этсеңиздер болот. 2 машина биринин аркасынан бири келет. Ошол жерде 3000 ашык көчөт бар, ашыкча. $4. $4 336 сом ошондой болот экен. Ошондо алманы бириле сорту лагатеттес да. Ооба, бизге ошондой ысык жерлерге. Башка түрлөрү жок. Башка түрлөрү бар, суук жака Red Chief бар, Golden Delicious бар, Granny Smith, анан Rose Glow деген алма бар. Rose Glow. Каньонго дәл ошо экинчи жылда вот алма. Ооба, алмада эле экинчи жылы түшүм берет алда. Ошол мисалы огородко бир катар алма, бир катар кайнолуу эксе болору? Бир катар алма, бир катар кайнолуу эксеңиздер болору, эч нерсе болбойт. Демесин аралыгын эле кичине алмаштырып койсоңар да, мисалы үчүн эменики 2,5-га 4 боло турган болсо, кайнолуунуку беркиники 2-ге 4 болот да. Siz aytқан жаңа жесем bitmiş тесті био bir нерсе дедіңіз ба? Биогумус. Қандай жасайсыз? Bir алмаға қаншадан биогумус салыш керек? Неме жылына эсептейсиңер. Эгерде алмаңардын жылы жашы 3 жыл боло турган болсо, 2 килограммдан 6 килограмм жейт. Эгерде алманын жашы 10 жыл болсо, 20 килограмм бересиңер. Алма мындай ол шактайт да. Мына ствол орто болсо, бул жагы шак. Шактын түбүнө бересиңер азыкты. Biz bilbey эле белине бере беребиз да мантыны. Мантыны эмнеге бериш керек? Оозу биякта мынча. Жылжытып бересиз. Ошол навакка окшоп эрий турган тамырга бере берет. Анан биогумус жеген дарактын стволу баягы качка берген кишиникиндей мондой болуп анан жылтырап болуп калат да. Бир дагы илешкен жери, кычыраган жери жок болуп калат. Желим да чыгарбай калат да. Ошондо менде неме 6 сотук жер бар да. Ташта 100 метр калсаң дагы ташта. Мен ошол жерге бир биогумус кылайын дедим.
Söyleyeceğim bana. Ого. Ondan bölük darak, egip, al nerseler deyip koyup öspedi. O, Kanöke bayağı men aytkanday kılıp turup jasap turup эле. Biyogumus berip turup ошо менен кылсаңыз, мына стол болсо дагы, столдун үстүндө да өсө берет. Мына жеген каучук, түбүндө 2-3 тешик бар. О жерде гүлдү көрүп атасыз, кандай өстүрүп атат. Ошо жерди горшоктой эле пайдалангыла, айнайдар. Неме жок, жерди силер ойлобогула, жер обязательно семиз болуш керек деп. Жерди мен семиртирем деген ой менен жүргүлө. Ошол жерге биогомус кылыш керек болуп атат. Ошону баягындай тосуп, песке болот менен. Тегизде ол таштакта onu бетондошун керекпи? Бетондоштун кереги жок турганда, сөлжөн багыш үчүн жөнүнө тегиз эле жер боло берет. Таш болсо дагы, кум болсо дагы тегиз жер болсо эле болду. Мына ошол жерден силерге 6 сотик кереги жок Канөке. 1 эле сотик жерге жасайсыз. 10 кол жерге эле ошол жерге жасасаңыз, ошол жерге деле бир 30 тонна кык батат. Болбоду деген. Мына ошол жерде анан калган 5 сотигине мен айткандай кылып туруп, балдарды каздырып туруп, мына ошолдон чыккан биогумусту ошол немелерге 5 сотикке так 60 көчөт батат да. Эгерде по стандарту отургуза турган болсоңуздар, ортосуна трактор киргизип, эгерде трактор киргизбей турган болсо, ошол жерге 120 көчөт батат. Трактор кирбейт да. 2-2 отургуза бересиң да, өзүң аралап кирип, кыркып, аралап кирип, түшүмүн жыйнап, аралап кирип, дарылап жүрө бересиң да. Bir alman менен bir almanın aralığı 2 kilometre olur. 2 kilometre болот. Эгерде трактор киргизбесеңиз, машина киргизбесеңиз, жерди экономдош. Анда ушундай эксе болот. Ошондой болуп эксе болот. Сөзжанды Анан туугандар отургузган эле дарактарыңарга сөзсүз түрдө 1 метр стойка берип койгула. Ошол даракта мына силкинип, шамал болуп, мындай боло турган болсо, баягы мындай бир неме кылганда, колду мындай кылганда бир үзүлөт го мындай болуп. Ошондой эме болот дагы, бул дагы структурасын бошоң кармап туруп жакшы өсө албай калат. Анан кыйшык өсүп калат. Эгерде стойка байлап койсоңуз, bir 2 жылдан кийин мынанча болгондон кийин ол стойканын уже кереги жок болуп калат, алып коесуңар. Болду, ошодон тик өсүп кете берет. Өзүңөргө да жакшы кийин бутаганда. Биз дагы айылга алып келип эгип баягыны поликарликти тарбиялап эле эгип койгон экенбиз. Баягы 3-жылы эле 45 алма болду да. Бак эсептеп көрсөм мынанчадан 45 алма. Бак ийилип болбой калды мындан. Биз аны тарбиялаган эмес экенбиз, стойка койгон эмес экенбиз, бир жагына болуп калды. Анан кийин алмаларын алып бүткөндөн анан кийин баягы кычыратып неме калың эмени жыгачты кагып туруп баягы кычыратып байлап койду эле азыр болсо тик өсүп калды. Ошон үчүн тарбиялагыла. Макулбу? Сөзсүз түрдө 1 метрлик рейка кагып туруп ошол жерге байлап койгула. Жакыныраак кылып туруп, мынча расстояние кылып байлап койсоң, тик өсө берет. Ал канча жылга дери 25 жыл без перерывно бере берет алма. жылда обрезка алыш. Жылда обрезка кылып турасыз. Эски шактарды алып, жаңы шактарды 1 жыл мурунку калтырган шактарыңыздан түшүм ала бересиз. Акырын, мисалы үчүн обрезка кылатса, биз барабыз дагы мотопила менен матап таштайбыз, бар жок, обрезка кылдым деп. А бул кондой эмес. Мисалы үчүн эскирген шагын гана 2ден 3дөн шагын алып коюп кете бересиң. Калганы өзү эскирет, өзү шак. Ошону мындай жазындасы мындай карасаң, бая жерде уже почкалар жок болуп калат да, плодовой почкалар. Плодовой почканы окушту үйрөнүп аласың бак кылгандан кийин. Баягыны тырс-тырс эте экөөнү да жеп үчөөлү алып коесуң, калганы акырын өсө берет да. Мына каралды таз жерге кандай көчөт эгебиз? Шакчөт, камыш бар жана ушундай жерлерде көчөт заттар бар жокпу? Бар, ал жерге да силер карлик отургуза бересиңер ошол жерге. Мен айткандай кылып, стойка коюп туруп, карлик отурсаң, карлик балчык, салчык, түйүнөн суу чыгып кетет дегенден коркпойт ал. Поликарлик коркот. Ошол жерге карлик алмаларды отургуза бересиң. М9, сенин тамырың М9. Кайнолу боло берем ошол жерге? Кайнолу карлик кайнолу ал жерге да боло берет. Поликарлик болбойбу? Поликарлик тамыры ылдыйга түшкөн үчүн суу менен соприкасация эткенде, ошо тамыры чирейт дагы өспөй калат да. Аларды биз мына кара кайнолуга уласа болбойбу? Кара кайнолуга уласаң, кайра эле мурдагы эле кайнолуң чыга берет да. Бесполезно. Мына алгада 2 метрден кийин суу чекпейт, мынакты компраттын. Суу жайда бияк келет, чебирет. Ошо мына поликарликтер болобу? Карлик болот. Поликарлик болот. А сиз айтып аткан сливалар болбойбу? Сливалар карлик бар ошол. 4400 көчөт аласың, 1 гектар. 15 килодан берет ар бири. А бир поликарлик ол көп берет, 70 килограмм.
Buna yerlerde analizini alsa dediniz, onu qanday analiz lazım? Oşo bir жерге qanday? жерди мына şu boyu kılıp durup, kazıp durup, kaza veresin, teyip alıp taştarsın, bu daha jar olup olata. Şunda 50 santimetr jar olganda, anam şöyle iki eli tegiz çürüyorsun, bayağı жерге klönke salıp, kırıp, tegiz çürüyorsun, bayağı bir lokatken. Oşonda biröğünü aldım da, bir yerden bir, bul yerden bir, bul yerden bir, bul yerden bir, ortadan bir, 5 yerden alıp durup, toprakta iyi arlaştırasın dağı, 1 kilogram alıp durup, oşonu jönötüresin oşka. Ol, analiz 2 günde, 1 günde çıkarıp verir. Senin yerine ne jetpeydi? Senin yerinin nesi gör? Bar joğun çıkarıp verir, oşoğu qarap duranın bizge kayrılsan biz oşoğunu qarap duranın sana tamır veririz de. 700 so'm bo'ladi ekan, Qashqar qishloqda ekan. O, Qashqar qishloqda. Mana biogumus bo'yicha da bizda ham aylanishgan shu malni qilib, mana kichkina chunqurchalarga tashlayveramiz-ku. 2-3 yillik qanday turgan yerlar bor, o'shani tutib. O'shani solib yursa bo'ladimi? Egerda Bak, egerda qirq bayagында bir жерде dımdalып turgan bolsa, betindagi 1,5 metr уже жарабайды. Onu ылдыйга аласың. Sürüyorsa onu Oşo alan bayağı qıqtı polni apçıp durup, büyüyüp durup, ana bayağını bir 2 jolu, 3 jolu nımdaysın. Nımdaganan keyin ammiak, bayağı gaz, bardı özü çiğip etet. Çiğip etkenden keyin anan janagını Söljan'a jedirsen bular. 3-4 yıldan beri жатқан жер бар. 3-4 жылдан. Сонда эле жууш керек барбы? Нымдаш керек. Ал жерде туз бар, аммиак. Анан метан, бутан деген газдар бар. Söljan denesi büyügüzet da ошолор. Söljan murdu menen dem albayt da, bu denesi menen dem alат. Denesine sen özüň oylop görgün, bayağı sağdağımda tuzlu kameraga girip kalsan, bir şelişine bir özüň murdu modunda ayrılat koy, demelerle bağlasın, үлкөн kısılıp. Oşonda olup ölüp kalat da. Oşol. жаңы чыккан көңдөргө болбойт да. Быйылкы жаңы чыккан көңдөр сентябрдан берки көңдөргө боло берет. Мына сентябрдан берки таштаган жериң өзүң билесиң да. Ошол жерге таштайсың сентябрга. Булар акырын буяка жеп кете берет. Уже буну жеп бүткүчө буяк 4 ай өтүп кетет. Сөлжанды багыш үчүн туугандар көп, неменин багындай өзүңөрдү кыйноонун кереги жок. Кык керек, суу керек. Мына Сөлжандын өзү керек болду. Кыктын немеси 4 ай турган кык болуш керек. Болду. 2 жылдан ашпаш керек. Эгерде сыртта эле мынтип жука жайылып турса, ол жерде уже Сөлжан жей турган эч нерсе калбай калат да. Сөлжан буар эле болот. Канча метр улаш керек бийиктиги? Бийиктигин жайындасы 50 сантиметр, кышындасы 2 метр. Зимний бурт менен летний бурттун экөөнүн айырмасы ар башка да. Мына азыр ачык жерде боло берет, кышында. Кышындасы дагы ачык жерде боло берет, жайындасы дагы ачык жерде боло берет. Салкыныраак жерде болсо эле болду. Далдоо жерлер барбы? Мисалы үчүн түштөн кийин баягы көлөкө болуп калат. Бул жерге кыйсаңыздар боло берет. Токтон сактагыла, чычкандан сактагыла. Азыр эми туугандар бардыгыбыз уже биогумуска өтпөсөк болбойт. Чычкандар жери бар. Чычкан жери. Биз мына өзүбүздө баягындай химический заводубуз жок болгондугу үчүн бизге азыр азот 60 сом, 40 сом, 45 сом, 50 сом көтөрүлүп кетип атат күндөн күнгө. Бул эми дагы көтөрүлөт экен да. Ошол 1 гектар жерди иштетиш үчүн бизге болгону 7 тонна кык керек. Неме керек? Биогумус керек. 7 тонна биогумусту бизне 11 тонна кыктан алабыз да. 11 тонна кык болсо 1 гектар жерди ойноп күрүп иштетебиз. Азоттон дагы жакшы болот. Азот мисалы үчүн жылдан жылга нормасы көбөйсө, 100 кг, 150 кг, 200, 500 чыга турган болсо, булку наоборот түшөт. 7 тонна, 5 тонна, 3 тонна кийин 2 тонна берсең дагы иштей берет да жери. Не эгин эксенде бул? Любой. Мына азыр күрүч эккендер барбы? Мына ушун менен баштагыла. Беде. Бедеге да сонун болот. Бедеге шербет кылып бере бересиң. Шербет. Сууну кандай себелеп баратканда күндө себелеп? Көңдү немени, биогумусту эмеге берип атканда, эгип атканда, жерди даярдап атканда бир бересиң. Жок, көңгө деп суу себип атпайсызбы? Көңгө 1 жылда 108 жолу суу себилет. Күзүндө
nemede bir haftada bir jolu, жазындасы 10 günde bir jolu, kışındası вообще sevilbeyt, jayındası günlüğü. Общий bir yılda 108 jolu su sevilет eкен. Кышка, жазга экөөнү тең сала берилет. Кышындасы дагы жакшы иштейт, жазындасы да жакшы иштейт. Сөлжан иштетем деген адам эң биринчи ошол кык камдап алыш керек да. Кык канча көп боло турган болсо, сөлжан ошончолук тез көбөйөт. Кичине ограничение кылып 1 тоннага салып койсоң, ошо 1 тонналык эле иштейт да. Эгерде көп кылып туруп салып кое турган болсоң, өтө жакшы иштейт. Неменин жылкынын кырын бар кошо берсе болобу? Жылкыныкы, койдуку, малдыкы үчөөнү бирдей жей керек. Немечи ана биз бала букаларга деле ошонун былтыркы кыктардын арасы ошо сары боюнча экен да. Эч нерсе болбойт. Ооба, ушу газдар чыгып кетти, аммиагы түшүп кетти, эч нерсе болбойт. Ошону сала берсеңиз боло берет. 1 килограмм канча турат? 1 килограмм 300 сомдон сатып атабыз, уруктук сөлжат. Биогумуз 25тен. 25тен түшүрбөй сатып атабыз, азыр биогумуз жакшы кетип атат. Сезон келди да. Парникчилер алат, парник жазгандар алат, теплица жакшы алып атат, теплица. Мына бизде көп, мына өзгөн районунда. Ошону пайдалана албай атабыз да. Азыр Канча сөлжан салыш керек? 1 гектар бир немеге тонна 40ка 10 килограмм уруктук сөлжан салсаңыздар, ошону 5 айда переработка кылып берет. 3000 болот экен да. 3000 болот. Эгерде 2 сөлжанды 1 коробкага салып бага турган болсоң, 1 жылда 1,5 миң штукка көбөйөт. Ушунчалык тез көбөйөт. Азыр 100 миң киши багып атат. Кудайга шүгүр, азыр биздин учениктер аябай жакшы иштеп атышат. Эми мына биздин мамлекет башчыларыбыз ушуга көңүл бөлүп туруп, мына ушул органический тамак ашты отдельный баада алып, анан ушуларды тендерге катышып, ушуларга преференция бере турган болсо, баягы жеңилдиктерди берсе, ошондо тез, өтө тез өнүгүп кетет элек. Өнүгүштө онда суга кыйыш керекпи? Любой жерге эге бересиң. Кайракыга келсең, Кайракыга дагы эге. жолу ора албайсың анда. Кайракка эге турган болсоң, бир 3 жолу ора алсаң болот. Бул уруктарды алып келген эч ким жокпу Кыргызстанда? Кыргызстанда дагы, Өзбекстанда дагы вообще эч жерде жок. Уруктап келген. Эми Мал жей. бар жокко жетишербейт кезинде, мага бир азыр бир 100 200 жардамчы керек болуп атат. Айнан мен башымдагылардын баардыгын бөлүп берип, демеле турган мезгил келип калды. Отуруп, кандай болуп атат деп. Иш көп, жумуш көп, кыла турган жумуш көп. Мына азыр биз отурабыз, кандай кылып туруп 10 сотик жерден пайда көрсөк болот, 20 сотик жерден пайда көрсөк болот. Жөнөкөй эле аласың. Мен айткандай кылып туруп, жерди даярдайсың. Стойкаларды коесуң, үстүнө клёнка жабасың, отопление койбойсуң. Түбүнө биогумузду багасың. Анан сөкчөк кылып чыгарып туруп, онун үстүнө клубника багасың. Онун дагы арасына, баягы сөкчөк турган жерлерге эмне, баягындай рубиста, же приция, же болсо магадар деген өрүк бар. Апрелдин 10-унда пыша турган. Эгерде погодасы келсе, апрелдин 10-унда пышат, үйүңөн такылдатып 1 килосын 500 сомдон алып кетет. 10 сотик жерге 50 кило эгип койсо, 1 тонна түшүм алып, 1 тонна. Акча. Мына кушаптын айнасы болот. Любой жерде болот, үстүн жабыш керек да. Үстүн жабыш керек. Стойка коюп туруп эле, кадимкидей домик кылып эле, теплицада кылып эле, бунгало деп коет да, бунучу, блиндаж же бунгало. Деме от жакпайсың. Түбү за счет баягы үйүлүп турган 1 метр, 1,5 метр кык менен ысыйт да. Ошол менен. Жылкынын кыгын көбүрөөк берсеңиз жакшыраак ысытат. Жана галавал деген 1 гектар анча көчөт кетет, 2ге 4 кылып. 2ге 4 кылып галавалды эгесин 1200 көчөт кетет. 1200 средний канча килограммдан берет? 1 штук көчөт. Эми күчүнө жеткенде 100 килодон ашып кетет галавалдын түшүмү. Атак 25 килодон наракка бере берет да. 25 килодон нарак. Строго. 25 кило канча 5 жылда берер же? Экинчи, үчүнчү, 4-чү жылы уже 25 килога чыгат. Мына неменин Алтынбектин алмасы уже 28 килодон берип атат да. Полкарликтер. 2000 онуку галасы дагы бар. Галасын ошол үйдөн эле 60 сом, 65 сомдон сатып берет. Өтө жакшы алма экен да гала.
Жештүү той маалда болот экен, баягындай меймангерчилик маалда, туристтер келген маалда бушат экен, өлө кетет экен. Маск немеде Бишкекте хит болуп турат да ошол алма. Не, дамы дагы жакшыбы? Дамы аябай жакшы, жештүү. Сочный. Çöplükten alıp gelip yiyip durumdur var mı? Çok var. O бар, мына неме Жаллабатта бир бала алып эгип өткөндө мага ака 15 кило ургум бар, 10 миң сомдон сатып бериң дедилер. Немеси бар экен, амаранты бар экен. Эгерде неме алсаңыз сүйлөш керек. 15 kilo vurup 1000 somdan mı şunda? 10 миң сомдон ар бир. 1 kilogram mı olur? 1 kilo. 1 гектарга жетет да ошол урук. 15 kilogram. А келдирге сен о жерден уже 300 кило урук алып чыгасың. Урук өзүнөн чыгат экен да? Урук өзүнөн чыгат. Пышкандан кийин баягы уругун алып туруп, комбайнга оруп туруп салып туруп, баягы тазалап алып туруп, берки сотосун малга жетирип бересиң. Kokon gilastар да барбы сиздерде? Kokon gilastар бар, суук жерге түшө турган kokon gilastар бар да, мына өзгөндүн территориясы. Өрүк дагы бар. Өзүнүн үстүндө туруп, как боло турган өрүктөр бар. Сочный kokon gilastар. Биздин көчөттөрдүн бардыгы $4. Башка жерде мисалы үчүн аны $10, буну $10, биздики бардыгы $4 да. Анан фундук эгип көргүлө, фундук, мына Саламалик тараптагылар, мына Жалпакташтыктар, мына өдөдө жака сал суугураак жактагылар фундук эгип көргүлө. Фундук көчөт келген, фундук көчөт канча экен мен айтамын да, канча экен. Фундук жок дегенде 2ден 3төн эгип көргүлө фундукту. Фундукту да ошо көчөттө. Ооба, фундуктун бир килосуна $10 кардар бар. $10. Фундук деген аю жаңгак деп бар. Катык болот, томолок болот. Өтө ширин болот. $4 Ал кымбатыраак саат. Одан бир 300 штук келет да. Түндүккө түштүк. 0550 200007. Фундук канча жылда өмөргө кирет? Фундук 3-жыл кирет. Ушкаңыз жокпу? Ушкаң бар, беркөчү. Зак жерге Зак жерге бадам болбойт. Бадам курук жерди жакшы көрөт. Анан зак жери боло турган болсо туугандар ягодныйга өткүлөй, зак жерлер ягоданы жакшы көрөт. Зак. Мына клюква, калина деген бар. Крыжовник, борсулдакты көргөнсүңөрбү? Борсулдак кичинекче дарбызга окшогон. Ошондой борсулдак, крыжовник. Анан клюква менен калина. Шор, анан суу, мындай саздак жерди өлө жакшы көрөт, бирок анын килограммы кымбат. Анын килограммы 300дөн 350 сомдон сатылат. Клюква, калина и крыжовник 250ден түшпөйт. Daha bir videomuzda eski üylerdeki duvarlar buzulgandan toprağını işletsene деген. Toprağını айтып берсеңиз да. Eski üyler bizde мындай көп duval bolup туруп калып анан eski saraylardan анан немелер топурак болот го. Ошону баягы алып эле жөнүнө өргөтүрбөстөн ошолорду талкалап кесек кылып туруп, ошол эминин дарактын айланасына мындай туруп чачып коюш керек. Чачып койсоңор ошол азык болот. Ошол жерде калий, кальций, фосфор бар жок бар. Пор, молибден бар ошонун ичинде. Ошондо азык катары пайдаланылат. Чоңкул жерге ошону сүрүп койгондо менчи ошого көчөт отурсам ошондой болбойбу? Болот, эмне болот. Баа мен айткандай кылып отургуза бересиң. Анан мына неме көл качат го? Мына көлгө жакын немелер. Көл качканда ошонун бетине мындай чопого окшош мына калаты бир неме мындай куруп калат да. Бетинде болот. Ошону лопатка менен кырып алып келип ошону жерге салда, жерде аябай борпоңдо. Ошол жерде спирулин деген вещество бар. Мына токтогулдуктар, компараваттын жанындагылар ошону пайдалансак болот да. Баягы жарылып калганда. Ошону алып келип. Үстүндө каймак. Спирулин, ошол спирулин. Ошо kokon gilastыңыз суук жерге өсөбүз ошо сиздин. О, суук жерде да жакшы көрөбүз. 2 сутка кетет ошо. Канча мезгилде мөмөгө кирип калат ошондо? Экинчи, үчүнчү жылы мөмөгө кирет ал. Экинчи жылы кичине берет, үчүнчү жылы уже дабыл берет. Топуш керек экен. Буташ керек? О, буташты. Любой даракты кичинелигинен бута үйрөнгүлөт. Тарбияласың да, форма бересиң. Же чашка, же неме веретено ошентип берсеңер, ошону менен Сууну көп каалабайт дейт да, kokon gilast, ошондойбу? Kokon gilast сууну сал азыраак ичет. Суроо берерле, шашылбай берерле, ойлонуп, Bizde soyluğun aman olsa, biyokumuz boğunda kayra satana denen birisi bilmeyizbe. Эми туугандар, биогумусту баккан адам ушу жериме иштетем деп алгыла биринчи. Силер иштетип,
Ana ошол жерден багында баклажандарды, багында помидорлорду бар жокто өндүргүлө. Быйыл көйдөйүп атам, трактормен баары ун ташып баары топушменчи. Ушундай иш кылбай трактормен иштеп Биз ховасы менен түшүрөбүз. Кылды. Трактор менен эмес, 25 тонналык ховалар менен түшүрөбүз. Бир түшүргөндө 30ду, 40ды, 50-нү түшүрөбүз. Мына ошол жерде багып атабыз биз. Биогумус эч качан зыян алып келбейт силерге. Анысын түшүндүм. Биз бакалмасак силер сойган алып жебеңизге башка бир алган болсо. Кайра биогумус болгондо ошону сатканга жардам бересизби деген. Эми бир нерседе обещать эте албайм, эгерде крупный клиент келип калса, мына биздикине азыр бир клиент намечаться этип атат. Олар не 3000 тонна алат экен. Ошондо мен кошо кетишим мүмкүн да. А так өзүңөргө гана расчет кылгыла, өзүм жериме иштетемин ушуну деп аракет кылыш керек. Көчөт боюнча. Көчөт неме калган болсо, келип көчөтүп, караганды неме болуп, түшүм болгондо сатканга да жардам бересиңерби же көчөт сатылып болду, мамиле үзүлөбү? Көчөт саткандан кийин мамиле мөмөгө киргичейин болот. Мөмөгө киргизип, алмасын жетиргенден кийин анан силер кеткенде үзүлөт. Калганы өзүңөргө. Ушуну мындай келип тутаганда баягы көргөнсүздөр, алар кошумча акы албагычы жөн эле келип мындай. Эгерде 1 гектардан ашкан болсо, келип көрсөтүп, тяп булат, анда мындай кылып берет, ошо ош менен неменин ортосуна кеткен жол келасын бересиң, курсагын тойгозуп коесуң. Ошону жасайсың, анан акы албайт. Консультацияга пул бербейсиң. Тутагандар бар. 1 гектардан ашкандарга. Видеодо да бар бутагандар. Видеодо дагы бар бутагандар. Берем. Ал 300 сом, 500 сомдон клиент бар жатасызбы, өрүккө? Ошол сатып аткандар көзүңүзбен көргөнсүзбү же угун айтасызбы? Багы немени кара өрүктү? Өрүктү дагы башка нерсени айтып атпайсызбы? Буну биз багы өрүктү бул билгенибизди Өзбекстанда Алабуканын тушунда 110 гектарга эгип, мына ошол көчөт берген эле адамдар, фирмалар өздөрү сунуш берген. Биздин өрүктү, ошол өрүгүңөрдү 4 немеден Өзбектин сумуна 40 000 сумдан бергиле бизге деп. Предложение болгондо. Бергенде анан кийин булар башка жактан Россиядан кымбатыраак клиент алып сатып беришкен. Мына ошол өрүктүн немеси Приция деген сорты. Ошону отургузса өтө сонун болот. Анан мен өзүм көзүм менен көрүп пулун эсептешкеним мына ошто болду. Ошондо майдын аягы эле 25 боло эле келет. Ак өрүк алып келиптир бир киши. Ак өрүк алып келгенде ошондо өзүнүн дыйканчылыгын алып келген экен, бир спринтерге басып. Ошол жерде бирдемелерди алып келиптир, анан кийин эрте башар гиласке кошуп өрүк алып келген экен. Өрүгүн ошол жерде 200 сомдон таламай кылып сатканын көргөм да, 30 коробка өрүк бир баста кетип калган, 200 сомдон. Бул эрте башарга постоянно кардар бар да. Алар дагы алып туруп уже базарга коюп 250-300 сомдон саткан. Аябай жакшы сом өрүк экен, ак өрүк. Көчөт боюнча. Көбүрөөк алсак 200 гектар, 300 гектар кооперативчи. Баарыга вариант кылып бергенге неме жол бар жокпу? Же только нак акчага алат? Эгерде бир жылда кутулам десеңиздер, биз бир жылга десеңиздер, ошону сүйлөшүп бере алабыз. Эдене 40 000 көчөт бир жылга берип бердик да биз. 3 жылдан кийин ошол нерсе неме бере баштады да, нөмө бере баштады да. Бу карлик деп койгон пас болуп экен. Өскөнү дагы пол карлик дагы. Уже түшүмгө кирди. Азыр кадимкидей түшүм болуп атат иншалла. Мөмөсүн көрүп атабыз. Анан кийин дагы тосуш керек, анан мал деп атпайлыбы? Мен бул сөздү эмнеге айтайын? Ошону 1 жыл мөмөсүн алгандан кийин өзүңүз эле же айтып берип болсоң союп жейсиз, же тососуз. Алла таала ошол азыркы максаттарыбызга жетели, телевизиялде. Сен да ошо мени кааласаң ошол каалооңо жеткин. Şu Kırgızistan'da önüge ösüp, bal daraqtar ösüp, ayar gülдөgөн өлkө болсун. Тилеги Кудайым ошол тилекке жеткирсин. Амин. Аллах. Çok rahmat. Başlagan işini ayağına çeyin çıkara ver. Mınандай kollardan, yaş kollardan, şu akınlardan yürüne turgan eken. Kırgızistan
экономикасын көтөрө бер балам, өмүрүңө барака берсин, бала чакаң менен эсен бол. Жаштар баркыңан эчти. Рахмат. Алла разы болсун. Эртең кадамдарыңыз
1,5 ming, 2 ming rubelden satılат. Biz ошондой нерселер бар, biz ошону түшүнбөй атабыз азыр.